Жалпы кыргызстандыктарга ассаламу алейкум деп салам айтып, Манас баянын улай берейин туугандар. Ошентип Манас атабыз бая кыргыл чалдын кебине бир аз да болсо алынып кетип, анан Алмамбетти чакырып колдун жайын сураганда, Алмамбет эми кыргылга ишенип, эгер мага кандайдыр бир ишеничин кеткен болсо, анда хандыгыңды ала бер. Анда жол башчылыгыңды ала бер Манас деп Манаска бир аз катуураак сөз айтып кеткенден кийин Манастын аябай кыргыл чалга итатай тутулду да, ушул кыргылдын тилине кирем деп Алмамбеттин көңүлүн пас кылып алдым. Эх деп өзүнчө өкүнүп, кичине өзүн күнөөлүү сезип калды. Бирок Алмамбет бая Манаска жанагындай сөз айтып алгандан кийин чоң дөбөнүн башына чыгып, Кытайдан ала келген кадимки өзүнүн дүрбүсүн узартып туруп, анан кийин колдун аягы менен башына көз салса, кол кыйналып калган, жүрө албайт. Айрымдар атка артып алган, бирин жөлөп алган, бирин таяп алган, кээ бирлери аттан ооп жыгылып алган, кээ бирлери атка мине албай кыйналып жөө басып алган. Муну ушинтип колдун айласы түгөнүп бара жатыптыр. Албетте жана кыргылчал айткандай, 41 күн 41 түн өктөбөстөн, чырмети уйку албастан жолдо катуу жүрүштү. Анан Алмамбет ошол жерде Сурнай Кернейди бапылдатып, доолбасты урдуруп, анан ошол жерге токтойбуз, өргүү алабыз деп мына ошентип жарыя кылды. Эми жарыя кылганда бая 41 түн уктабаган кыргыздын баарысы турган жеринде аттан жыгылып эле атын кое берип, анан кийин уйкуга кирди дейт. Аңгы чакты нары жакта эми талаада ар жерде суу агат. Ошол суунун жээгине токтоткон Алмамбет. Мына ошол суудан муздак ичип алып, аттары жоор болбосун деп, анан кайра Алмамбет элдин баарын тургузайын десе, бири дагы баягы жарлыкка көңүл бурбайт, катуу чарчап алган эл уйкуга кетти дейт, мүргүп. Мына ошондо Алмамбет айла кылып, кытайча бакырып, кытайча ураан чакырып, анан кыргызга доолбасты даңкылдатып уруп, Керней Сурнайды тарттырып, кадимкидей жоо келаткандай болуп, кытайчасынан ураанды чакырып, анан кыргызга тийип калды дейт. Муну ошондо бая уктап жаткан аскердин умаштай көзү ачылып, бардыгы турду дейт. Ой, ким келатат, ким бизди каптап кала турган болду деп, баягы чарчап чалыккан аскерден эч нерсе калбай баарысы туруп, уйкусу ачылып, жоо жарагын алып камданыша баштады дейт. Мына ошондо Алмамбет айтты дейт: "Ай, силер укта десе бардыңар мүргүп уктап кетесиңерби? Мына ат батыңарды жайлап коюп, жакшынакай кылып, бүт барын даярдап алып, андан кийин анан эс албайсыңарбы?" дегенде бай эл түшүндү. Көрсө, ат муздак суу ичип алса, ушунчалык кыйналып келди, баягы ысып келди. Анан муздак сууну ичип алса, ооруга жолугат экен. Биринчи эле болгондо ушул жоор болот экен. Анан жоор болгон ат кантип согушка жарамак? Мына ошондон кийин элдин баары кайра Алмамбетке ыраазычылык айтышып, анан аттын баарын жайлап, өстөрү анан жанагы жолго ала жүргөн үйлөрүн жасашып, тигишип, андан кийин анан эл баягы эс алууга кетти дейт. Эс алууга кеткенде Алмамбет: "Эми мен бул боюнча турбайын. Алдыга биринчиден жол чалайын, андан кийин элге бирдеме айдап келип элди багайын" деп алдыга көздөй жигиттерден ээрчитип алып, анан Уркун дарыясын көздөй жөнөп кетти дейт. Алмамбет Уркун дарыясынын жээгине жеткенче аты улактай, өзү тумактай болду дейт. Барсы эми Уркун ушунчалык кирип алыптыр, үстүндөгү мөңгүлөрү ээрип, Уркун үрөйдү учура турган болуп катуу агып турган экен. Аны мындайча сүрөттөйт: "Байкап көрсөң, дайрасы башынан мөңгү бузулуп, аз болгондо артуштан 60 дайра кошулуп, капкара болуп урааңы канжыттанып жошулуп, карагайы талагып, кайың менен салагып, караргандын баарагып, үстү жагы көбүктөп, үйөр жүрүп алыптыр, үзүктөй таштар үстүндө гүлдүрөтүп агыптыр, ак көбүгү бурулуп, аркы терки урунуп, агыны катуу улуусул чамгарактап калыптыр." Мына эми алдыда Уркун дарыясы ушундай күрпүлдөп кирип турат. Анан Алмамбет Уркундан эптеп өтүп көрдү дейт. Сараланы минип баягы Уркун дарыясына салып,
орто чеңге барганда караса Сарала менен кошо агып кетчүдөй. Анан Сараладан жылмышып түшүп, Сараланын чылбырын колунан чыгарбай өзү сүзүп чаба куруп, Сараладагы артынан баягы сүзүп олтуруп, анан Уркун дарыясынын аркы бетине өлдү талды дегенде араң өтүп чыкты дейт. Эми Алмамбет бир чети жер чалып жүрү да. Уркундан эптеп өткөн соң андан нары жүрсө, ушундай бир ысык чөл экен дейт. Аны дагы Манастан минтип сүрөттөгөн. Ар жагына караса, адам жүрөр жери жок, ачкай калаң бели жок, агарар кары деги жок, кашыктай болгон кары жок, калактай болгон жары жок. Карарган бута баары жок, томуктай болгон тоосу жок, токун батар коосу жок. Көз учундан мунарык, көз жетпеген тунарык, ээн талай эрме чөл эңгиреген каран чөл, эмки турганга ылайык, эринбесең барып көр дейт. Мына азыр дагы ошол чөлгө барып көрсөңөр болот дейт. Уркун дарыядан өткөндөн кийин ары көздөй, Кытайды көздөй бет алганда ушундай бир чоң чөл чыгат дейт. Мына ошол чөлдү сүрөттөп жатат. Андан нары эми Сагынбай Орозбаков атабыз жана чөлдү мындайча сүрөттөйт да, карап туруңуздар. Тас караң учса шашкандай, таңдайы күйүп качкандай, тазадан барса шашкандай, маңдайы күйүп качкандай, куркулдай учса шашкандай, куйругу күйүп качкандай, куландар жүрсө шашкандай, туягы күйүп качкандай. Көрдү чөлдү биябан Көкжал Алма Султаның бара турган шол жерде көк аргынын кыядан кайра тартып калганы аз жүрдүбү мол жүрдүң. Арстан Алма Султаның ары бери жүрүшү 6 күнү жол жүрдү. 7-чи күнү кечинде жетип элдин четинде Алмамбет келип кошулду дейт. Анан ошол жолду чалдырып 7-чи күн дегенде элге келип кошулуп, ошол жердеги көргөнүнүн баарысын анан элди чакырып айтып жатат. Эми мындан ары жүрө турган болсок, азыр алдыда Уркун деген суу чыгат. Мына ошол суудан аман эсен өтүп алсак, андан нары баягындай биябан ысык чөл чыгат. Ал чөлдөн биз 11 күнү жүрөбүз. Андан кийин анан Кытайга жакындайбыз. Азыр болсо ушул жерде туралы, жакшылап даярданалы, тетигил Уркун суусуна барганда мен аярлыгымды кыламын. Азыр эми аттарыңарды откоруп, өзүңөр жакшылап тоюп курсаңардын камын көргүлө, эки жагыңардын баарын камдап жылуураак кийингиле деп мунушундай жарлык кылды. Элдин баары эмне болуп кетти? Бул Алмамбет эми бизди бул ысыктын күнүндө жылуу кийинде аттын баарын семиртеп деп баягындай кээ бирлери сүйлөндү, кээ бирлери Алмамбет айткан буйрукту аткарды. Ошентип анан ал жерде бир аз жаткан соң андан кийин бүт колду алып турган Уркун дарыясынын жээгине келди. Эми Уркун дарыясынын жээгине келгенде Алмамбеттин баягы өнөрүнө эл күбө болду да. Эми Алмамбеттин жайын айта турган болсок, башынан сиздерге белгилүү, Алмамбет баяк Кытайда жүргөндө кичинекей кезинен Ажыдаардын окуусун окуган бала. Бая айтат эмеспи, 60 бала бир кирип, ал окууга 6 бала бир калдык. 70 бала бир кирип, андан 7 бала аман калдык деген мына ушул Ажыдаардын барса келбес улуу окуусун окуп бүткөн адам эмеспи. Алмамбетке дейт, андан дагы башка жөөттөрдүн, ындылардын илими, мына ошолордун билими дагы чоочун эмес болчу, аны дагы Алмамбет билчеле дейт. Анан Уркун дарыясынын жээгине келгенде Алмамбет ушундай дуаны, ушундай бир бая өнөр билчекен. Сулайман пайгамбардын учурунда келген бир дуаны Алмамбет билчеле дейт. Мына ошол дуасы менен Уркун дарыясына кар жаадырып тоңдурмак болду дейт. Анан жай ташын сууга салып туруп Алмамбет баштады. Алмамбет баштаганда эми бая ачык турган күн түнөрүп, эки жактын баары алай дүлөй болуп келип, алгач мөндүр жаап, жамгыр жаап, андан кийин анан көз ачырбай кар жаап баштады дейт. Аны минтип сүрөттөйт Манас эпосунда. Аны да угуп алыңыздар. Эми кызыл мунары күркүрөп, аязына чыдабай адамдын баары зиркиреп, сууга чыдабай адам үшүп баштады дейт. Арыктуу жерлер жылгындап, аңдуу колот тыгындап, асмандан 6 сай мөндүр шыбыргак. Борошолоп бургулап, карандай мөндүр шыбыргак, каршы тешиң ургулап, тоолорго толук кыш болду, жакага жылтыр муз болду. Жалпы аскердин баарысы кыңшылашып кыс болду.
Орундун баарысыз болдуң, оюнан кеткис иш болду. Төрөлөрдүн баарысы төшөнгөнү киш болду. Карасы түгүл канынын калың аскери баарынын үмүтүн үздү жанынан. Эшикке чыккан зарыгып, эки көзү карыгып, жаткандан жамбаш талыгып, өлүмүн алып эсине кардан бөлөк көзүнбөй караганда көзүнө дейт. Эми ушунчалык кар жаады. Андан кийин аскердин баары жүдөй баштады. Анан баягы Алмамбет аярлыгын кылып бүтүп, ташын суудан алганда, эки жактын баары аппак кар болду дейт. Жай чилдеде кар түшүп, суу кадимкидей азайып, ушундай иш болду туугандар дейт да. Анан эки жактын баары эми баягы мөңгүлөр тоңду, баягы уркунга кошулган анча-мынча булак дайралар тоңду. Ошентип суу азайганда анан аскердин баарысы суудан өтө баштады дейт. Эми баягы суу азайганда суунун ичиндеги уйдай болгон балыктар жатты дейт өлүп. Анан аскерлер суудан өтүп, уркундун ары жагына жеткенден кийин бир да адам өлгөн жок дейт сууга агып. Алмамбет бүт баарысын аман алып чыкты аркы бетке дейт. Анан аркы бетке алып чыккандан кийин Алмамбет эми аскерге минтип айтып атат. Эми бул уркундун суусунан аман эсен өттүк. Анан эми азыр 11 күндүк чөл менен жүрүп олтурабыз. Мына ушул чөлдөн өткөндөн кийин гана тетигил Кытайга жетип барабыз. Бул чөлдө, бул жерде мына мындай жаныбарлар жашайт деп, анан ошол жактагы жаныбарлардын аттарын айтып жатат да. Аны мен сиздерге атайын, ар бирин атап айтып кетейин. Бул жаныбарлар кайсыл бир биздин заманга чейинки динозаврлар доорундагы жаныбарларды айтып сүрөттөп жатат ушул жерде. Манас ушунчалык көөнө, ушунчалык эски эпос туугандар. Ал Манас китебинде ушул динозавр доорундагы жашап, анан жок болуп кеткен жаныбарлардын аттары бар. Муну мурда дагы айтып бергем. Азыр эми ошолордун баарысын бирден сиздерге санап окуп берейин. Мындан ары жүрсөк дейт, катын аюу деген бар дейт, алаткак, киши кийик, төө кийик деген бар, кайып адам деген бар, убара чаркөө деген бар дейт да. Убара чаркөө дагы ушунчалык чоң динозавр сыяктуу жаныбарлардын бирөөсү да. Эми ушулардын баарысын бүгүнкү күнү биз интернеттен, музейлерден, биздин баягы илим посттор, археологдор жана башка илимдин адамдары казып, жана аларды таап, кайсы бир жерлерге коюп жатат. Мына ошол аркылуу биз билип атабыз, маалымат алып атабыз да. Ал эми Манас чаталарыбыз бул боюнча кайдан маалымат алышкан? Бул табышмак. Бул албетте ушул биздин Манас эпосубуздун өтө эскиден ооздон оозго өтүп айтылып келе жаткан китеп экендигин айгинелеп турат туугандар. Убара чаркөөдөн кийин Чаңроон деген абдан чоң ушундай бир баягы дагы деле ошол динозаврларга окшогон жаныбарды айтат. Жабыр баян деген бар, пил керикти жеген бар дейт. Жабыр баян деген жаныбар азыркы эң чоң деп саналган пил менен керик деген бул носорог. Мына ошол пил менен керикти жеген мына ушундай жаныбар бар дейт. Эми биз Кытайга кирип баратабыз туугандар. Ал эми Кытайдын баягы музейлери бар. Кытайдын окумуштуулары далай динозаврлардын сөөктөрүн таап музейлерге коюп жатат. Алыс барбай ушул Турпандагы эле айрым музейлерге барсаңыз, ошол жакта динозавр доорунда жашаган абдан чоң жаныбарлардын сөөктөрү турат. Эми карап туруңуз. Анан жадоочу деген жакын барган адамды жалмап соруп ала турган мына ушундай дагы чоң жаныбар бар деп айтып жатат. Мүйүздүү адам жөнүндө маалымат айтып атат бул жерде. Жолдо ушундай мүйүзү бар адамдар бар дейт. Анан аркалар деген куш бар дейт. Бул куш учуп баратып, эгер тирүү жандыкты көрсө, ага заңдайт дейт да. Учуп баратып заңдайт дейт. Анын заңы ушунчалык октой дейт. Анын заңы тийген жери бар куйкаланып, ушинтип өлтүрөт деген мындай маалыматтарды Алмамбет ушул аскерлердин баарысына айтып берди да. Анан Алмамбет жанагындай маалыматтардын баарысын, эми жер шартын, бул жерде жашаган ар бир жаныбарды айтты, өсүмдүктү айтты, баягы курт кумурскалардан бери, уулуу жандыктардан бери, жылаандардан бери айтып берип бүткөндөн кийин анан чөлдү бет алып жөнөштү. 4-5 күн жол жүргөндөн кийин чөлдүн ортосунда көл бар экен, суу бар экен, токой бар экен. Мына ошол жерге кыштайбыз эми ушул жерде деди да. Ал жердин аты Эрим экен.
мына ушул жерде кыштайбыз. Эми бул жердин мен силерге шартын айтып берейин деп Алмамбет бүткүл колду ошол жерге түшүрдү. Эми укмуш дейт. Бая бугусу адам тааныбайт, куланы киши тааныбайт дейт. Эриксеңер куланы аткыла, буг аткыла, эми аң ууласаңар болот деди да. Абдан көп ушундай жапайы жандыктар бар экен. Анан мына чөлдү мындайча сүрөттөйт. Жан Алмамбет кеп айтат, жаткан ушу жериңден жайын уккун деп айтат. Чилдеден мурун 10 күнү чиркей учармаша бар, тим жаман жоо ошо бар дейт. Ушул жерде эми караңыз, ысык, чөл, анан кийин чөлдүн ортосунда көл, бая токойлуу ушундай жер. Бирок бул жерде дейт чиркей бар дейт. Эң жаман жоо ошол бизге дейт да. Бая кыргыз андай чиркейлүү, андай үп, андай баягындай чиркей талаган жерге көмбөгөн эл эмеспи? Мына ошону айтып жатат да. Жерени бар аркардай, жерден чыгат жыланы, жети куллач аркандай, кара куйрук аркардай, кара жылан деген бар, катасыз учуп келген бар, амал кыл айткан сөзүмө, ушу жаман бир душман учуп тиет өзүңө, көрүнбөй келет көзүңө, артыңда тийсең астыңдан, астыңдан тийсең артыңдан, жоогундай өтүүчү, аргандай кыйын болсоң да жайлап салып кетүүчү, оңунан тийсе солунан, солуңан тийсе оңунан, ок ордуна өтүүчү, ойрон кылып кетүүчү, учмуюл деген жылан бар дейт. Ушундай мээнет кылган бар, жайланып жатып калыңар, чигилик деген жаачы бар. Алың келсе 100 бак, эч таппасаң 3 бак, ушу жылан тушунда учуруп коюп уктап жат, чегиртке болот тамагы, зерикпей баккын сен аны. Арашыт деген бири бар, аңдап аны билип ал, жөргөмүштөй бою бар, жөнүн билсе жыланды, жөн койгоско ою бар дейт. Эми караңыздар, баягы учмуюл деген жылан бар дейт. Бул кара жылан кайдан жайдан жетип келгенин билбейсиң, октой болуп эле тийип кетет. Мына ушул эң коркунучтуу деп жатат. Бирок ошол жыланды чигилик деген жаачы бар дейт. Баа суунун үстүндө жүргөн жаачы деп коет эмеспизби биз? Мына ошол чигилик деген бир кичинекей жаныбар жөнүндө айтып жатат. Ушундан багып ал дейт. Эгер жылан келе турган бая айлана тегерегиңе таштап койсоң, жылан жолобойт дейт. Андан дагы арашыт деген дагы бирөө бар дейт. Аңдап билип ал дейт, жөргөмүштөй болгон неме ушул жыланды көргөн жерден өлтүрөт деп жердин уусун Алмамбет элдин баарына айтып берди дейт. Анан ушул жерге чейин эми бир топ жол жүргөн экен. Анан жанагы чөлдүн ортосундагы көлдүн жээгинде аскердин баарысы 4 ай кыштай турган болушту. Мына ошол жерге жетишти. 4 айдан кийин анан жол жүрмөк болду. Келеркиде туугандар, сиздерге эми Алмамбет менен Сыргактын баягы жер чалып кетиши, ага Чубак Баатырдын жетиши, анан Алмамбет менен Чубактын ортосундагы чатак жөнүндө кеп куруп бермекчимин. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Бүгүн эми ушул туугандар.